Саламатсыздарбы урматтуу менин катталуучуларым, мен бүгүн сиздерге Романов тукумундагы койлор тууралуу маалымат бермекчимин. Койлордун Романов тукуму россиялык кой багуу жаатындагы сыймык болуп эсептелет. Ал чындыгында бул жааттагы лидер болуп, өлкөбүздүн көптөгөн аймактарында багылып келет. Тукумдун пайда болушуна Петр Биринчинин өзү көмөктөшкөн деп айтылат. Учурунда ал Россияга кой чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн Силезиядан 2 койчуну алып келген экен. Романов тукумундагы биринчи койлор 1802-жылы Ярослав губерниясында чыгарылган. Тукумга болгон сурам 200 жылдан бери жогорку деңгээлде сакталып келет. Бул тукум россиялык кой өндүрүүчүлөрү тарабынан гана бааланбастан, аны көптөгөн башка өлкөлөрдө өстүрүп келишет. Тукум мүнөздөмөсү: илгери Россияда койлорду Түндүк Кавказ сыяктуу түштүк аймактарында гана багып келишкен. Романов тукумунун өзгөчөлүгү болуп, малдын ар кыл климаттык, анын ичинде катаал шарттарга да ылайыкташуусу эсептелет. Мындан улам Романов тукумундагы койлор Орто Тилкеде гана эмес, Урал, Сибирь, Алтай жана керек болсо Камчатка сыяктуу түндүк аймактарда да багылат. Жүндөрү аларды ысыкта ысык өтүп кетүүсүнөн, катуу суукта суук өтүп кетүүсүнөн сактап келет. Койлор -30 градус болгон суукка да чыдамдуу. Романов тукумундагы жаныбарлар бат жетилет жана бат эттенишет. 3 айлык козу кезинде 18-20 кг, ал эми 7-9 айында 35-45 кг чейин салмакка ээ болушат. 4 айында жыныстык жактан жетилип, бирок салмагы 40 кг болгондо гана токтуларды качыра башташат. Романов тукумундагы койлордун мүнөздөмөлөрү: кең көкүрөктүү, арка жону түз, бекем сөөктүү, туяктары түз жана чыйрак, сөөгү бекем жана катуу, булчуңдары жакшы өрчүгөн, тик кулактуу, тулку бою тоголок келген, башы кичинекей жана сүйрүү, кыска куйруктуу. Асыл тукум койдун орточо салмагы 60-80 кг, кээде 100 кг чейин жетет. Ал эми асыл тукум токтулардын салмагы 45-60 кг, эң көп дегенде 90 чейин жетет. Артыкчылыктары: Романов тукумундагы койлордун өзгөчө касиеттери бар. Бул тукумдагы мал кийинкилери менен айырмаланып келет. Полиэстрикалдуулугу, көп төлдөшү. Бул касиетине ылайык жылына 2 жолу же 2 жылда 3 жолу тукум берет. Бат чоңоюшу жана эрте жетилүүсү. 6 ай ичинде Романов тукумундагы токту 40 кг чейин салмакка жете алат. Төлдүүлүгү: бир төлдө 1-9 козуга чейин болушу мүмкүн. Жогорку сапаттагы жүнү, андан жылуу кооз, бекем жана жеңил буюмдар алынат. 6-8 айлык козулардын жүнү баалуу келет. Даамдуу жана жумшак диеталык эти дагы бар. Өндүрүмү: төлдүүлүгүнөн улам бул тукум эт өндүрүү жаатында алдыңкы орундарды ээлеп келет. Бир ургачы кой жылына 100 кг чейин туура келет. Салмагы 40 кг болгон козунун бүтүн этинен 20 кг таза эт чыгат. Романов тукумундагы койлор жүн өндүрүүсү багытында да артта калбайт. Жылына бир койдон 1,5 кг 3,5 кг чейин жүн кыркылат. Романов тукумундагы койдун жүнү жогорку сапатка ээ, курамында ТБТ көп болгондугу үчүн бааланып келет. Аны кийиз өндүрүшүндө колдонуп, андан жүн жиптерди, жүн кеземелерди даярдашат. Бир кой 3 айдын ичинде 120, кээде 150 литрге чейин сүт бере алат. Сиздер Романов койлору боюнча маалыматтарга ээ болуңуздар. Эгерде сизге маалымат жаккан болсо, видеонун ссылкасын бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырсаңыздар болот.